5-ші каналдын түз эфиринде учурда программасы, аны мен Кутман Маматазимов алып барам. Амансыздарбы. Мындан 10 жыл мурун 2010 жылы 10 июнда ушундай кечки убакта Ош когалаңы тутанган. Бул өтө оор жоготууну, мамлекеттин бүтүндүгүнө кооптуу бир абалды алып келди. Бирок маанилүүсү кыргызстандыктар биз бул өтө оор сыноодон өтө алдык. Бүгүнкү берүүбүздө мына ушул 2010 жылкы Ошту, азыркы учурдагы Ошту жана келечектеги Ошту сөз кылабыз. Бул үчүн студиябызга тарыхчы, тарых илимдеринин кандидаты профессор Кыяз Молдокасымов агай келди. Кыяз агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Мындан тышкары дагы аудио, видео байланыш аркылуу жер-жерлерден өкүлдөрдү байланышка кошобуз. Анда эмес азыркы суроону Кыяз агай сизден баштай берсем, мына 10 жыл деле бул кечеки тарых. Бүгүн андан бери да бир топ жагдайлар ачылды. Бүгүн тарыхчы катары ошол 10 жыл мурунку окуяга мындай кыскача кандай аныктама берет элеңиз? Эми бул тарыхтагы оор сабак боло турган окуялар. Чынын айтканда бул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн бүтүндүгүнө бир топ доо кетирүүнү каалаган атайын бир күчтөрдүн жасаган аракети. Биз Кыргызстанда болобу, же болбосо кыргыз өзбек мамилеси болобу, карапайым эл тарыхтын байыркы түпкүрүнөн бери ынтымакта, бир отурукташкан, бир көчмөнчүлүк, бир аймакта мазары дагы, базары дагы бир болуп ынтымакта жашаган эл негизи. Ал эми бул окуя туура мурдакы Ош когалаңынан кийин, мына 20 жылдан кийин кайрадан чыгып атат. Демек, ошо мурдакы түштүктө когалаңдын сабактарынан натыйжа чыгарбагандан улам болду. Анан ошол мезгилде 10 жыл мурда ошо бийликтин бир мындай бир алсыздыгынан начарлап кеткендигинен да болду. 7 апрелден кийин чын айтканда Кыргызстанда бийлик бир топ алсызданып кеткен. Ошол мезгилде бийлик дагы ар кандай ушундай өз убагында улуттук коопсуздук кызматкерлеринин улам жазган маалыматтарына, карапайым элдердин кайрылуусуна өз убагында жооп берип чара колдонбогондугу үчүн ушундай бир эки элдин ортосунда доо кетире турган ушундай окуя болуп кетти. Анын үстүнө дайыма ушул жакынкы чыгыш сыяктуу эле Борбордук Азиянын өзүндө дагы бир ушундай бир тополоңдуу, коогалуу окуяларды чыгарат турган атайын бир үчүнчү күч бар. Атайын ушу бул бийликтин начар жеринде ушундай бир элдердин арасында, мамлекеттердин арасында бир жарандык согушка чейин алып барат турган, коогалаңдуу окуяларды чыгарат турган атайын максаттуу түрдө иш жүргүзгөн атайын күчтөр бар. Алардын аракеттери болуп кетти. Кыскасы, бул 10 жыл мурдакы окуядан, андан мурунку 20-30 жыл мурдакы окуядан сөз түрдө ар бир мезгилде сабак алып, анан ошондон бир натыйжалуу иш жүргүзбөсө, ушундай бир когалаңдуу окуялар эки элдин ортосундагы мамилеге доо кетирип коюшу мүмкүн да. Агай, мына ошол 10 жыл мурунку окуяга негизинен түрдүү версиялар айтылып келет. Бул ошо Бакиевчилер Ошто бир ушул окуянын болушун каалашкан, кеткиси келбей деп. Тескерисинче убактылык өкмөттүн мүчөлөрү ошол Ош окуясындагы баягы сепаратисттерди убагында тыя албай койгон, ошолар менен башында кичине кызматташып койду деп, же болбосо сырткы күчтөр кирди, баягы криминалдар кирди деген версиялар айтылып келет. Кайсынысы чындыкка жакыныраак? Эми бул окуяны териштирген бир 3-4 комиссия иштеди. Күлен баш болгон эл аралык бир комиссия дагы иштеп, алар дагы бир жыйынтык чыгарууга аракет кылды. Андан кийин Абдыган Эркебаев башында турган атайын түзүлгөн комиссия иш жүргүздү. Андан кийин көз карандысыз комиссиялар иштеди. Ошолардын арасында ачыгын айтыш керек, Абдыган Эркебаев баш болгон комиссиянын бир топ мындай жүйөлүү изилдөөлөрү, ага карата мына Жылдыз Жолдошева баш болгон парламенттин айрым депутаттары кошулган көз карандысыз изилдөөлөрдүн айткан жүйөлөрү бир чындыкка жакын. Себеби алар биринчиден бул Оштогу когалаңды, түштүктөгү когалаңды үчүнчү күч пайдаланууга аракет кылгандыгын мына Мырзахматов ошол мезгилдеги Ош шаарынын мэри өзүнүн китебинде дагы жазды. Кыргызстанды бир экиге бөлүп, мына ошол багытта иш жүргүзүп турган атайын бир аракеттер болгондугун. Андан кийин Кыргызстандагы ошол мезгилдеги 7 апрелдеги бул революциядан кийин
бийлик кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн алсыздыгын көргөзүп койду. Түштүктөгү өзбек сепаратисттердин же болбосо айрым бир топтордун ушундай бир максаттуу аракеттерине алар анчалык көңүл буруп, алардын менталитетине жакшы баа бере алган жок. Ошон үчүн мына өзбек сепаратисттердин аракети кайрадан ошо Кыргызстандын ичинде өздөрүнүн улуттары үчүн автономия талап кылган, анан ар кандай бир жикчилдик аракеттери мына ачык эле көрүнүп аткан ошол мезгилде ошолорго өз убагында мындай чара колдонулган жок. Андан кийин албетте бул жерде Бакиевтердин аны колдогон күчтөрдүн аракети дагы бар деп ушул комиссиядагы белгиледи. Бирок ага караганда ошол убактылуу өкмөттүн Өзбекстан ошол түштүктөгү өзбек сепаратисттерди пайдаланып ошо Бакиевтерге каршы күрөшүүгө, анан кийин келечектеги алдыдагы референдум менен шайлоолордо алардын добуштарын анын таасирин пайдалануу үчүн ушундай бир келишүүчүлүк бир аракеттер дагы буга себепкер болуп калды. Бул жерде ачыгын айтыш керек, карапайым калк бул мындай коогалаңдуу окуяны эч качан каалаган эмес. Себеби алардын башынан 20 жыл мурда мындай окуя өтүп, кан төгүү деген эмне экендигин, эки элдин ушундай араздашуусу эмне экендигин алар жакшы билет болчу. Ошон үчүн бул окуяны ошол мезгилде карапайым калк, элдик дипломатия көбүрөөк тынчытып, мына ошолордун лидерлердин, элдердин арасынан чыккан лидерлердин аракети менен бул окуя андан ары жайылбай калгандыгы да чындык. 7 апрелден кийин дароо эле бийлик алмашып калган жок да Кыргызстанда. Айрыкча түштүк чергесинде өзүңүз билесиз, ушул кыргыз саясатчылардын ичинде эле ошол бийлик талашы болуп, Ош чергесинде түштүк, Жалал абад, Баткен жактарга чейин, көпкө чейин азыркы ошол кездеги убактылуу өкмөттүн бийлигин тааныбай, өзүнчө бийлик орнотконго аракет кылып көпкө чейин созулуп отурду. Ушул туруксуздук өзү дагы кайсы бир деңгээлде жаратып койгон жокпу ошол абалды? Бул туруксуздуктун дагы таасири албетте бар. Анда танбаш керек. Мисалы үчүн биздин тарыхчылардан ушул окуяны өтө тереңдеп изилденген, мына азыр тарых жана мурас этнология институтунун директору профессор Абылбек Асанканов ушул окуяны өтө бир тыкыр изилдеп, бул жерде жанакы жүйөлүү себептерди дагы айтты. Анан жакында эле Доспол Нурулу өзүнүн ушул доорго байланыштуу чоң ийгиликтөөсүн китеп кылып чыгарды. Анда дагы ачык айтылды. Тарыхчылардан мына Албек Акунов өзүнүн ушул эгемендүү кыргыз тарыхына байланыштуу эмгегинде дагы бул окуяга көп мындай көңүл бурду. Мына ошондо ачыгын айтыш керек, Бакиевтерге каршы өзбек жикчилдерди, же болбосо ошол таасирдүү өзбектерди пайдаланып, анан ошолорду аракетин алардын күчү менен, алардын жанында айрым бир партиянын өкүлдөрүнүн катышуусу менен кандайдыр бир мүнөздө ошолорду пайдалануу менен Бакиевтерге каршы аракет кылабыз деген ушул убактылуу өкмөттүн аракети өзбек жикчилдердин мындай саясатындагы ашынтып ийди да. Мына Кадыржан Батыровдун ошол мезгилдеги элге кайрылуулары, анын жанында турган кыргыздын ошол Жалал Абад облусунун губернаторунун, же болбосо ошол жерде жанында турган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн ошо Кадыржан Батыровго бир кайша сүйлөп, бул туура эмес деп чечкиндүү нерселерди айтпагандыгы бул жерден даана эле көрүнүп турат. Ошон үчүн айрым бир партиянын лидерлери ачык эле Кадыржан Батыровду мындай бир колдоп, анын күчү менен Бакиевтерге каршы ушундай бир алардын таасириндеги адамдарга каршы мындай бир күчтүү өзүбүздүн каршылыгыбызды көргөзүп, ал жакта ушу бийликти күчөтөбүз деген аракеттер бул мезгилде болгонун мына иликтөө көргөзүп атат да. Мен айтайын дегеним ошол баягы түштүк чергесинде Бакиевтер учурунда кетпей туруп калган учурда аларды кетирүү максат болгондо Бакиевтерге революцияга аз-маз катышып калгандын бардыгы эле революцияны биз жасап атабыз деп эсептеп бийлик талашты да. Ушул сепаратисттер дагы ошол кезде Кыргызстанда революцияны кайсы бир деңгээлде биз дагы жасап атабыз. Демек биз дагы кандайдыр бир ушуга жараша бийлик алабызбы, ушуга жараша биздин дагы баягы мээнет акталыш керек дегендей бир саясатка барып, анан ошонун негизинде бул баягы сепаратисттик кадамдарга айланып кеткен жокпу?
Албетте ошол мезгилдеги мына Өзбекстан бул Кыргызстандагы эң таасирдүү ушул өзбек жикчилдеринин арасында Кадыржан Батыровдун сүйлөгөн сөздөрүнөн, же болбосо Инамжан Абдырасуловдун, же болбосо Карамат Абдулдаевалардын, Салахиддиновдордун ошо эл арасында сүйлөгөн сөзү, анын элден чогулган жанакы каражаттарга атайын курал жарактарды сатып алып, и ошол жерден атайын жанакы КАМАЗ автомашиналарын ушу согуштук мүнөзгө даярдагандыгы, булардын баардыгы чындыгында бул окуяга алдыртадан даярдык көрүнгөндүгү дагы болду. Анан алар баягы 90-жылдагыдай эле эми өздөрүнүн катуу шарттарын кое баштады. Мына бизге ушундай бир мезгил келди. Биз деген өзүбүздүн тилибизди мамлекеттик тилге айландыралы, керек болсо автономиялуу макамыбызга чейин жетели. Өзбек улутундагылар эмне себептен бийликке көп аралашпайт, ошо бийликтин дагы ошо пропорциясына мына биз активдүү аралашышыбыз керек деген талаптарды ачык эле коюшту. Анан ошондо алардын жанакы куралданган аракеттерин албетте убактылуу өкмөт эле билген. Ошолорду куралсыздандыруу үчүн ошо мезгилде эмнегедир мындай чабалдыгын көргөзүп койгондугун мына баардык ошо жанакы комиссиялар ачык эле белгилешип атат ал жердечи. Демек, эл дагы баягы алданып калды десек болот. Ошол сепаратисттер баягы булар революция жасап атат экен, Бакиевдик бийликти кулатып аткан күч экен деп башында алар ушундай чакырык менен чыкканын баягы көрүүгө болот да. Анан демек ушул эл кайсы бир деңгээлде аркасын ээрчигендер. Жок, жалпы эл алданган жок. Жалпы эл Ош түштүктөгү эки элдин ортосундагы мамилесин жакшы билет. 90-жылдардагы коогалаңды жакшы билет. Бул жерден ошол өзбек жикчилдердин аракеттери бул революцияга байланыштуу эмес. Булар деген атайын ушундай бир өздөрүнүн активдүүлүгүн күчөтүп аткандыгын эл карапайым эл кадимгидей эле көрүп турду. Ошон үчүн буга эл көп аралашпай, кайра эл убактылуу өкмөттөн талап кылып атты. Мына ушуларды эртерээк мындай тартипке чакыргыла. Эртерээк ушуларды мындай бир аракеттерин ооздуктабасыңар, келечекте кайрадан ушундай бир кан төгүлгөн окуялар болот деп карапайым эл аябай кабатырланып атканын биз мына көрүп байкап турдук. Анан алар алдыртадан даярдалганы атайын жергиликтүү маалымат каражаттарын эле эмес, эл аралык дүйнөлүк маалымат каражаттарын дагы пайдаланып, алгачкы окуя мезгилинде Кыргыз элин, Кыргыз мамлекетин жек көргөзгөн атайын маалыматтарды дүйнөгө таратууга аракет кылды. Себеби коомдук пикирди, дүйнөлүк коомдук, эл аралык коомдук пикирди алар көңүлүн өзүнө бурдуртуп, анан бул ушул окуяны башка нукка бурууга аракет жасалды. Бул жерден ачык-ачык даярдыктар болгон. Анан ачык-ачык даярдыктарга ошол мезгилде мына улуттук коопсуздук кызматы ошо мезгилде 50-ге жакын өзүнүн ушундай каттарын, эскертүүлөрүн жиберген. Анын бирине дагы ошол убактылуу өкмөт тарабынан жооп болгон эмес. Андан башка ошол Ошто мен көп интеллигенциянын өкүлдөрү менен, анан ошол жердеги таасирдүү саясатчылар менен да көп мындай сүйлөшүп калам. Алар да айтат: биз канча жолу эскерттик дейт, канча жолу ушул түз байланышып, ушул окуяны ооздуктагыла деп эскерткенибизге эч кандай мындай бир көңүл бурулбай калды деп ачык айтып атат. Ошон үчүн бул жерде карапайым калк ошол мезгилдеги өзбек жикчилдердин жанакындай бир революцияны колдоп, же революциянын ушундай бир ураанын чакырып чыкты дегенге мындай бул сырткы күчтөр баягы бир үчүнчү күчтөрдүн гана аракети болду. Карапайым элдин бир кымындай дагы буга таптакыр тиешеси жок деген пикирдесиз. Буга көпчүлүк баягы иликтөөлөрдө деле айтылып келатат. Анан азыр баягы жалпы элдин маанайын андан бери байкадыңыз да. Жалпы элдин маанайы, элдин баягы достугу, өзбек менен кыргыз баягы инилеш жашаган эл болгондуктан тез эле кайра мамилеси бекемделип, тез эле кайра баягы базарда, соодада, башка жакта, ал жакта элди бири-бири менен баягы соода алака өзү эле бекемдештирип, жашоо шарты өзү эле бекемдештирип турат эмеспи ал жактачы? Мына ошону сиз байкап атасызбы азыр? Канчалык элдин баягы ынтымагы бекемделди? Албетте, бул окуяны жалпы элдик дипломатия тезирээк ошо тынчтык жолуна, тынчтык нукка бурганга көбүрөөк аракет болду. Анан карапайым элдер бул окуянын андан ары
мындай бир уланып кетишин же болбосо күчөп кетишин да каалаган жок. Анан албетте бул океандын эртерээк ушу тынчтык жолго түшүшүндө мына ошол мезгилде кошуна Өзбек Республикасынын жетекчилери дагы мындай кескиндүү өздөрүнүн пикирин айткандыгы үчүн бул жерде бул океада кандайдыр бир мындай андан ары күчөп кетишине мындай тоскоол болду, шарт болду десек да болот. Ошон үчүн бул жерде көбүнчө Өзбек элинин арасынан чыккан карапайым авторитеттүү инсандар менен кыргыз элинин арасынан чыккан ушундай карапайым элдин баягы арасында авторитети бар адамдардын ортосундагы сүйлөшүүлөр ушуну токтотолу деген аракеттер мындай көбүрөөк болду. Анан албетте мына мисалы үчүн 90-жылы Өзгөн шаарында ушунчалык бул окуя күчөгөн. Өзгөн шаарында ушундай кан төгүлүү, ушундай бир үйлөрдү өрттөө процесси 2010-жылы болгон жок. Себеби ошол жердеги кыргыз өзбек элдеринин арасынан чыккан ушул лидерлер элдик дипломатиянын жолу менен жана кызуу кандуу жаштардын баарын токтотуп 90-жылдарда океаны эстегиле, биз кан төгүүгө барбайлы, бири-бирибиз менен ынтымакта жашайлы деп туруп тез-тез жолугушуп сүйлөшүүсү мына Өзгөндөгү мындай кан төгүлүүнү алдын алып калды. Бул мындан ачык эле элдик дипломатиянын күчү бул океада бийликтин күчүнө караганда да күчтүү экендиги көрүнүп калды. Ошон үчүн карапайым элдер кийин тез эле бири-бири менен тил табышып, мурунку карым-катнаштарын кайрадан мындай улантып, базарда болобу, башка жерде болобу мамилеси тез эле мындай жолго түштү да. Азыр бизде байланышта Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Кутубек Абдуллаев бар. Кутубек мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ушул эки элдин ынтымагын бекемдөө жагынан Ош шаарынын мэриясы тарабынан көптөгөн иш-чаралар өткөрүлдү. Анан баягы элдин ынтымагы бекемделиш үчүн мамлекет тарабынан баягы камкордук бирдей көрүлгөндө бекемделет эмеспи? Анан бүгүнкү күндө ушул социалдык жактан Ош шаарындагы ушул өзбек, кыргыз элдерин колдоо, алардын ынтымагын бекемдөө тарабынан кандай иш-чаралар өтүп атат? Жогоруда жакшы сөздөр болуп кетти. Бул жерде ошол Ош окуясынын 10 жылдыгына карата бизде ошол мамлекет тарабынан ар бир ошол Ош окуясында июн окуясына жабыр тарткан жарандарга тиешелүү жардамдар берилип жатат. Бул башынан айтып кетсек, ушу каза болгон жарандарга 139 жаранга жана 6 дайынсыз жоголгон жарандын үй бүлөсүнө ошолорго мамлекет тарабынан батирлер жана миллион сомдон акчалай каражаттар берилген буга чейин. Андан тышкары 10 жылдык эскерүүгө карата дагы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 10-мартындагы 2020-жылдын 10-мартындагы номер 75 буйругунун негизинде каза болгон жарандын үй бүлөлөрүнө 10 000 сомдон, оор жаракат алган жарандарга 5 000 сомдон жана жеңил жаракат алган жарандарга 3 000 сомдон акчалай бир жолку берилүүчү жардамдар берилип баштады. Ал тиешелүү документтердин негизинде ал жарандарга биз акчаларын почта кызматы аркылуу которуп берип атабыз. Андан тышкары бизде ошол каза болгон жарандардын 18 жашка чейинки балдары бар. Бул Ош шаары боюнча 107 балага 3700 сомдон ай сайын мамлекет тарабынан жөлөк пул чегерип берилген. 18 жашка чейин ал балдарына төленип берилип атат. Андан тышкары 19 ошол июн окуясына жабыр тарткан, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар. Ош шаарында ал жарандарга дагы 3700 сомдон акчалай ай сайын социалдык жөлөк пулдар төлөнүп берилип атат. Негизинен ошол эки элдин ынтымагын бекемдеш үчүн дагы кандай иш-чаралар өтүп атпайгандай, мындай өнөрлөрүн тартуулашып, же болбосо дагы ушундай ар кандай баягы маданий иш-чараларды токтоло турган болсок. Ош шаарында ошол элдердин ынтымагын бириктирип, ар бир аймак башкармалыктарда улуттар арасындагы ынтымакты жакшыртуу багытында дагы бир топ иш-чаралар өткөрүлүп келатат. Маданий, спорттук иш-чаралар өткөрүлүп келатат. Бул жагынан ошол Ош шаарынын мэриясы, жергиликтүү бийлик аябай жакшы колдоо көрсөтүп, элге жакшы шарттар түзүп берип атат. Сизге рахмат чоң. Биз менен байланышта Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы болду Кутубек Абдуллаев. Сиз менен коштошобуз, жакшы калыңыз. Бирөөбүз улантабыз, Каяз агай. Бул сиз 90-жылкы окуяны дагы мындай иликтегенсиз. Анан айтсаңыз, ошол кезде мунусунда мейли убактылуу өкмөт баягы революция маал болду, мамлекет алсыз кез эле, 90-жылды дүркүрөгөн Советтер Союзу бар эле.
күч органдары ал убакта эми эбегейсиз чоң күчкө ээ эле мындай бардык окуяны токтотуп койгонго мүмкүнчүлүк бар эле. Бирок ошого карабастан 90-жылкы окуядагы болгондо бул эмне себептен чыккан? Эми бул окуяны мына Талант Разаков деген өзү улуттук коопсуздук кызматынын кызматкери, полковник өзүнүн Ош Коогалаң деген китебинде ошол улуттук коопсуздук кызматынын архивдик документтеринин негизинде, ошондой эле Москвадагы айрым архивдик документтеринин негизинде жакшы мындай иликтеди. Биз дагы өз убагында ошол мезгилде бул окуяны мындай иликтегенге аракет кылдык. Себеби мына демократия, кайра куруу, ар бир элдин улуттук аң сезими көтөрүлүп, анан ошол мезгилде дагы жанакы демократия карата жана бейформал уюмдары түзүлө баштаган, Адалат деген уюм түзүлүп ошто. Анан анын тегерегинде ошол Өзбекстандын, өзбектердин, Ошто жашаган, түштүктө жашаган өзбектердин таасирдүү адамдары биригип, Москвага атайын кайрылып, кат жаза баштаган. Ош Карасу өзгөн аймактарына автономиялуу макамын бергиле, биз өзүнчө автономиялуу болуп жашайлы деген ошондой талаптарды кое баштаган. Анан баякы кыргыздар менен Кыргызда Бишкекте дагы баякы жер бөлүштүрүп, квартирасы жок жүргөн кыргыздардай эле Ошто дагы Оштун өзүндө кыргыздарды каттоого алуу өтө кыйын болчу. Кыргыздар ошол мезгилде көпчүлүгү квартираларда жашачу, ошол өзбек квартираларында. Анан алар дагы баякы биз дагы үй салалы, жер бергиле деген Бишкектегидей эле талаптар менен чыгып, анан ошол жерде чоң бир конфликттер болду. Негизгиси баякы Москванын бийлиги алсыздана баштаган, Кыргызстандын бийлиги демократиялык шарттарда көп баякы элдердин чыгуусунда жаңыча бир ыкма менен иштөөгө али алсыз болчу. Ошон үчүн бул жерде дагы бийликтин бир аз алсыздыгы, анан ушу кайра куруунун шарапаты менен улуттук аң сезимдин көтөрүлүшү бул жерде ушул жикчилдердин жанакындай бир аракеттердин алдында алсыздык кылып калган. Ошон үчүн бул жерде ушул автономияны талап кылуу, анан дагы эле 2010 жылдагыдай өзбек тилине маккам берүү, башка талаптардын баардыгы күчөп отуруп акырында кан төгүлгөн окуяларды алып келди. Мында баякы 90 жылдары анда дагы баякы Москва тарабынан уюштурулган, үчүнчү күч тарабынан уюштурулган деген көп мындай сөздөр айтылып келе жатат. 2010 жылдагы ошондой эле бир күчтөр түндөсү бул жагы кыргыз кийимин кийип, бул жагы баякы өзбек кийимин кийип, ошондой бир чакырыктар менен чыкканы байкалгандыгы мына эки окуянын бири-бирине окшош, шайкеш келгендигин да көргөзөт да. Ошон үчүн мына жогоруда Ош мэриясынын жооптуу кызматкери дагы айтты. Көбүнчө 90 жылдарда окуяда дагы көп мындай баягы сабак ала турган, келечекте көп иштерди жасай турган чоң бир программа кабыл алынган. Ошол программанын баардыгы Акаевдин мезгилинде ишке ашпай калды. Азыр дагы Ош окуясынан кийин көп программалар кабыл алынган. Ошолорду жана келечекте ушундай бир улуттар аралык конфликти болтурбай коюу үчүн тыкыр бир иликтенген изилдөөнүн натыйжасында ошону кантип чечиш керек деген маселе дагы эле мындай солгунураак күнүмдүк нерсе менен убактылуу иштерди, убактылуу элдердин ортосунда мамилени чыңдоого болот. Ал эми чет өлкөлүк тажрыйбага караганда ошол атайын социологиялык изилдөө, башка тараптан миграциялык иликтөө, ушул бүт иликтөөлөрдүн баардыгы иликтенип келип, анан ошол жерден даяр жана сунуштар чыгат. Ошол даяр сунуштар менен ушул улуттар ортосундагы ынтымактыкты кантип өнүктүрүш керектигин бизде кандайдыр бир мезгилде окумуштуулар менен бийликтин ортосунда ушундай бир иликтөө мындай жүрбөй келет. Бир эле улуттар ортосундагы ынтымакты бышкылоо эле эмес, ал кыргыз улутунун ортосундагы бири-бири менен ушундай ынтымактыкты дагы кандай чыңдоо керек, ушул багытта дагы мындай бир чаржайыт иш кетип атат да. Биз өткөн жылы мына Чүй облусу Кыргызстандагы бүтүндөй 7 дубандан келген кыргыздардын башын бириктирген, ушунчалык бир элдердин ынтымагын арттырган, биримдигин арттырган, көчүп келген миграциянын чордонуна айланды. Эми ошол жердеги майда жанакы жеке турмуштук конфликттерди акырындап чечип, жана түндүк, түштүк, анан региондук бөлүнүүлөрдү болтурбай коюу үчүн алдын ала кандай иштер жүргүзүш керек деп атайын Чүй облус администрациясы менен бир программаны кабыл алганбыз. Анан ошондой багытта тыкыр
илимий изилдөөгө негизделген, анан ошону бийлик үзгүлтүксүз жүргүзгөн бир иш-чараларды жүргүзбөсө, мындай конфликттер, мындай ортодогу мындай нааразычылыктар, анан карама-каршылыктар дайыма чыгып турушу мүмкүн да. Бул баягы ар бир мамлекеттин, башка мамлекеттердин тарыхында да мындай көрүнөт да. Азыр бизде байланышта Кыргызстан Өзбекстан достук коомунун президенти Бактияр Фаттахов бар. Бактияр агай, саламатсызбы? Саламатсыз. Сизге алгачкы суроо, ошол Ош коголаңында баягы элди ынтымакка чакырган өзбек тараптан дагы баягы Кыяз агай айтмакчы карапайым дипломаттар, аксакалдар болгон. Ошолордун эмгеги ушу эки элди ынтымакка чакырууда, эки элди бириктирүүдө ролу канчалык болгон? Ушул тууралуу сиздин оюңуз кандай? Аны эл жакшы билет, билесиз, мен ошол күндөрү президенттин мындай жарлыгы менен ошол коменданттын орун басары болуп келип, ошол элдерди интимакташтыруу маселесин мен башкарганмын да. Молдошев Замирбек деген генералыбыз болгон, ошол киши мен менен бирге жүрүп, бир эл менен жолугуп, ошол кайсы жерде конфликт мындай очак болсо, ошол жерге барып жолугуп, элди тынчтыкка көп салымыбызды коштук да. Анан ошол эсимде бар, бир 4,5 миңге жакын элди мен кабыл алганмын да. Анан ал мындай баягы элдин арзын алып туруп, керектүү мамлекеттик органдарга тапшырып, ошону бир көзөмөлгө алгыла деп жөнөткөнбүз. Бул мен Бишкекте жашап турсам дагы, ошол 10 июнь түнү менен самолетте, ошол военный самолетте мен Ош көчүп келгенмин. Ошол биринчи күндөн акыркы күнгөчө бул событияда ошол Оштогу, Жалал-Абадтагы болгон нерсенин бардыгынан мен кабарым бар. Азыр менден бурунку сүйлөгөн адамдын доошун таанып атам-ку, мен кечирээк укуп калдым. Ким ал киши менге билдирүү берип койсоң. Тарыхчы Кыяз Молдокасымов, тарых илимдеринин кандидаты, профессор. Ал кишинин доошун тааныдым. Бул мындайда, бул баягы тарыхчылар азыр ошол bir konferensiyada men oң жагымда Эркебаев, сол жагымда Байболов отуруп, ошол Кыргыз академиясында Кыргыз илим посттору менен бир жыйынтык мындай сөздү, докладдарды уктук да. Эч кандай сепаратизм болгон эмес. Бул манабы Кыргыз эли менен Өзбек элин уруштуруп коем. Кыргызстан менен Өзбекстандын тарыхын бузуп коем деген кара ой күчтөрдүн иши болгон. Ошол илим посттар өздөрү изилдеп, эч кандай сепаратизм болгон эмес деген жыйынтыкка келди. Мен ошондо айттым, Кудайга шүкүр, мен 10 жылдан бери айтып жүрөм. Мен өзбек улутуран болсам, мен укпасам автономия деген сөздү. Силер каяктан уктуңар деп жүрдүм да. Ошон үчүн бир мындай 10 жыл өткөндөн кийин электен өткөрүп, бул биз мындай кылымдан бирге жашап келген элбиз. Бир дос элбиз, боордош элбиз Кыргыз менен Өзбек. Мен менен 7 жылдан бери Кыргызстан, Өзбекстан достук коомун жетектеп жүрөм да. Карапайым Кыргыздын дагы, Өзбектин дагы эч кандай күнөөсү болгон эмес. Биз мындай билишибиз керек. Биз жаран деген түшүнчөнү улутуга карабай, Өзбек болобу, башкасы болобу, Кыргызстандын жараны болуп, мынабы ийик жерде төрөлгөнүгө Кудайга шүкүр кылып жашай турган жаштар тарбиялашыбыз керек. Анан бир мындай улуттар аралык саясатты көзөмөлгө алыш керек. Бүгүн бул саясат жакшы болуп атат. Ошол улуттук комиссиянын төрагасынын орун басары болуп, мен өзүңүз кабарыңыз бар да. Биз көп иш-чараларды аныктап кеткенбиз. Аны көпчүлүк кагазда калып кетип атат. Бийлик аны көзөмөлгө алып аткарбай атат. Аны ошол мынабы укук коргоо органдары, жергиликтүү бийлик, мамлекеттик органдардын жоопкерчиликтери көрсөткөн тапшырмалар болгон. Аны бир мындай ошол bir жылда bir жолу эстебей, постоянно мындай көп системный иштерди алып барышыбыз керек. Алло. Угуп атасыз, байланыштасыз. Ошол учурда эки элдин достугун, баягы ынтымагын ыдыратканга, эки элдин ортосунда бир бүлүк салганга кайсы күчтөр кыздар болгон сиздин оюңузча? Кимдер алар? Бул энди мындай радиода айта турган сөздөр, бул илим посттар отуруп мындай ошол бир конференция системасында талкуулаш керек. 90-жылды жыйынтыгына бир саясий чаралар көрүлбөгөндөн мана 2010-да кайталанды. Ошон үчүн бул нарсаны унутпай, буну
Бул мындай алеге көп жылдуу ар дайым көзөмөлдүү боло турган иш-чараларды аткарып туруш керек. Бул мына билесизби, мына 6 миллиондан ашчы элибиздин 1 миллиону өзбек эли. Өзбек элини biz Kırgızistan'ın jarаны деп билишибиз керек. Biz mınavı Özbekler siyasatta жүргөн Özbekler. Жаштарды жаштар беришибиz деп салым кошушубуз керек. Но мамлекеттик саясат ошол улутуна карабай жаран деген саясатты үйрөтүшүбүз керек. Мен Кыргызстандыкмын деп бүгүнкү мынау оор күндөрдө мен айтат элем, ошол үй бөлөсүн жокоткан, билесиңер, көпчүлүк өлүп кетти. Көпчүлүктүн үйү күйдү. Ошолорго bir көңүл айтып коелук. Менге bir телефон чалганыңарга ыраазычылык айтам. Мен азыр Оштомун. 4-июнда, 10-июнда үнүтпөй келип элди аралап жүрөм. Эл менен жолугуп жүрөм да. Анан ошол бул мындай орусча айтканда пострадавшийлар бар. Баягы бала аталарын жокоткандар бар. Ошолорго bir көңүл айтып, керек жерде bir Куран окуп, аларды bir эстеп коелук. Эң негиз максат мындай bir жамандык башка кайталанбасын биздин Орто Азия элдеринин. Билесиңер, тили bir, дили bir, тарыхы bir, анан келечеги да бир. Мен жакында Мирзиёевди мынау Соктогу болгон тополоңдон кийин айткан сөзүнү укуп аябай ыраазы болдум. Сооронбай Шариповичти сыйлап, Сооронбай Шарипович менен сүйлөштүк деп. Биздин ошол эл журт башкарган президенттерибиз интимак болса, өкмөттөр бири-бирин жакшы байланыштуу болса, элдик дипломатияны күчөйтсөк, анан bir мындай bir аксакалдарды биз азыр мына достук коомунун иш-чаралары бар. Жакын арада мына карантин болсо, bir чоң делегация менен Самарканд, Бухара, Ташкентке биз барабыз. Ал Өзбекистандан бизди Ысык-Көлгө, Ошко келебиз деген ойлор бар. Мээр көздө дейт. Мээр көздө көпүрөөк көрүшүп, жолугуп турушубуз керек да. Баягы алеге орусча айтканда есть меры превентивного характера, да. Алеге тополоң болгондон кийин ба, сону алдына алып, жолугуп, сүйлөшүп, кандай bir мындай көйгөйлөр болсо, аны чечип турушубуз керек да. Бактияр агай, ушул Кыргызстандагы коңшулуктарга салыштырмалуу башка улуттарга мындай шарт өзүнүн тилин сактаганга, салт санасын сактаганга, билим алууга, медициналык кароого барууга, саясатка барууга түзүлгөн шарт башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда канчалык, анан ушул канчалык мындай жетиштүү? Биринчиден бизде мындай толерантный элбиз, биз баягы дин жагынан христиандын күнү дагы, бул бизди Курбан айттарды дагы бардыгыбыз, Кыргызстандын эли бардыгыбыз мындай сыйлайбыз да. Бул жагы жакшы. Endi улуттар аралык дегенде, мен сизге ачыгын айтып коеюн. Бул мындайда эффективность ошол баягы улуттар аралык саясаттын жыйынтыгы ошол өкүлдөрдүн бийлик бутактарындагы өзүнүн баягы өкүлдөрүнүн бардыгы менен көрсөтүлөт дейт. Эффективность этнической политики выражается представленностью представителей этносов в системе управления. К сожалению, был кадровый саясатты жаман албар. Ошонго көңүл бурулбайт. Көп жаштар башка улуттардагылар Россияга, башка өлкөлөргө кетип калып атышат. Биз эң мындай таланттуу жаштарыбызды сактап калышыбыз керек. Ар бир ошол Кыргызстанды улутуна карабай жаштар мынаши жерде үйлөнүп, мынаши жерде bir жастыкка баш кошуп, ушул жерден балалуу болуп, биздин экономиканы байытышка улушуну кошуш керек да. Ошондой bir иш жайларын түзүшүбүз керек. Биздин максат келечекте балдарыбыз мынаши Кыргызстанды байытсын. Кыргызстанды экономикасына өзүнүн салымын коштун. Ошондой bir шарт түзүшүбүз керек. Тилекке каршы мындай шарт азыр жок. Жакшы аракет болбой атат. Рахмат чоң сизге, байланышта болуп ушу кыргыз-өзбек достугунун бекемделиши ынтымагы тууралуу маек уруп бергениңизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ошол теманы мындай постоянно алып барып турсаңар, да? Мен Бишкекке барганда bir жолугуп bir кеңири сүйлөшсөк. Сизди студияга чакырайын дедик эле, Ошко байланыштуу, Ошкого кетип калганыңызга байланыштуу телефондон байланышып атабыз. Бишкекке келсеңиз сөзсүз студияга чакырып, бул тууралуу дагы көп маалымат элге беребиз деген ойдомун.
Рахмат. Элди интимакка чакырган бул сооп иш. Мына улуу күндөрдү алдында турабыз да. Ошол элдин ак батасын алгыла. Элге ак жүз менен жакшы эмгектеңиз. Рахмат сизге. Рахмат чоң. Кыязагай, акыркы берилген суроого кайра сизге берейин. Ушул суроону мына бизде Кыргызстанда ушул башка улуттарга түзүлгөн шарт, алардын окушун, билим алышына, медициналык кароого, социалдык жактан бардык тарапты алып караганда, андан тышкары ушул мамлекеттик башкарууга, саясатка барууга болгон түзүлгөн шарт, мунун баары ушул бүгүнкү күндө Кыргызстанда жетиштүүбү? Негизинен Кыргызстанда башка улуттарга ушундай бир жакшы шарттар түзүлгөн, аны ачык эле мойнубузга алышыбыз керек. Ошол эле мезгилде кыргыз мамлекеттүүлүгүнө ошол кыргыз улуту көпчүлүктү түзгөндүктөн кыргыз улуттук титул негизги жоопкерчиликти алат деп биз келгенбиз да. Бирок мына Бактияр Жанке дагы туура айтты. Биз кыргыз болобу, өзбек болобу, дунган болобу, орус болобу, баардыгын кыргыз мамлекетте жашап аткандыктан кыргыз мамлекеттигине жоопкерчиликти бирдей карашыбыз керек. Алардын дагы жоопкерчилигин кыргыз улутундагыдай эле күчөтүшүбүз керек. Айрым учурларда бул кыргыз мамлекетине мындай бир кайдыгер караган учурлар дагы байкалат. Ачыгын айтыш керек. Мисалы үчүн, эмне себептен алар армияга барбайт? Эмне себептен алар ушундай бир мамлекеттик бир иш-чараларда мындай бир сыртта калат? Мына ошолордун баардыгын кыргыз мамлекеттин жараны болгондуктан кыргыз мамлекетинин жоопкерчилигин дагы баардыгы бирдей алып жүрүш керек. Ошон үчүн ушул багытта мисалы үчүн алардын укуктары чектелген жок. Алардын өз тилдеринде мектептерде окуп атышат, өз тилдеринде китептер чыгып атат, башка мүмкүнчүлүктөрдүн баары түзүлгөн. Ошон үчүн булардын арасында кээде жогоруда дагы айтылды, үзгүлтүксүз иш алып баруу көпчүлүк учурда солгун болуп калып атат. Кээде мына 90-жылдагы окуяда, андан кийин 2010-жылдагы окуяда көп иш-чаралар мындай атайын пландар бекитилген. Бирок ошол пландардын баардыгы туура айтты Бактияр мырза дагы, кагаз жүзүндө эле калып калып атат. Ошон үчүн булардын баардыгын биз баягындай кагаз жүзүндө эмес, мындай иштиктүү жүргүзүшүбүз керек. Анын өзгөчө бул маселе бир саясий окуянын, саясий бир мындай бир иш-аракеттердин мезгилинде бөлүнүп жарылып, анан ошондой бир соодалашуу күчөп кетет. Мына алдыда парламенттик шайлоо, анан шаардык кеңештерге шайлоо, ошондой иш-чаралар болуп атпайбы? Ошол мезгилде жанакындай бир соодалашуу, келечекте мынандай кылалы, тигиндей кылалы, силер аны кылала, буну мындай кылала деген соодалашуу ошол мезгилдерде күчөп кетет дагы. Ошол мезгилде кандайдыр бир көңүл көбүрөөк бурулат дагы. Шайлоо бүткөндөн кийин бул кыргыз улутуна, өзбек улутуна, башка улуттарга деле баягы көңүл көп бурулбай калат да. Себеби шайлоодон шайлоого эмес, мамлекет болгондон кийин туруктуу иш жүргүзгөн бир пландарды ишке ашырыш керек да, антпесек болбойт. Алдыда дагы шайлоо бар, парламенттик шайлоо бар. Өзүңүз билесиз, буга чейинки шайлоолордо деле ушул башка улуттар көбүрөөк жашаган аймактарга барып үгүт иштен жүргүзүшөт да. Ошол учурларда саясатчылар билдирүү жасашат, убада беришет. Ошол учурларда дагы саясатчылар кайсы бир деңгээлде ушул эки элдин ынтымагын бекемдеген ордуна кайсы бир деңгээлде өздөрүнүн баягы саясий упай топтош үчүн мындай имиджди тескерисинче артка тартып аткан жокпу? Эми ошондойлор байкалат. Буга чейин да байкалган. Мурдагы президенттик шайлоодо да байкалды. Бул жерде баягы башка улуттардын алдына барып туруп, мен силердин укугуңарды коргойм, силерди мен кор кылбайм деген президент жанакы талапкерлердин ашыкча сүйлөп алгандыгы бул жанакы ортодогу жанакындай бир ажырымды пайда кылат да. Ошон үчүн мыйзамдын негизинде гана эч кандай баягы улуттар ортосундагы ажырымдыкты түзбөй, мыйзамдын негизинде гана баягы агитация, пропаганда иштерин дагы ошондой жүргүзүш керек. Баягы элди сага буну жасайм, сага буну жасайм деп жанакына бөлүүнүн кереги жок да. Анан ошол мезгилде баягы ачыгын эле айтыш керек. Баягындай соодалашуу өтө күчтүү жүрөт да. Соодалашууга барганда дагы ал соодалашууга саясий маселени аралаштырбаш керек.
саясий маселе аралашкан жерде сөзсүз түрдө кийин жанакындай бир араздашуу пайда болот. Ошол маселени да караш керек. Анан кээде ачыгын айтыш керек, баягы бул кыргыз улутундагы айрым бир партиялар тарабынан мындай бийлик келип атпайбы? Жанакындай жөндөмү жок, мамлекеттик ишти алып кете албаган ушул кыргыз улутундагы жетекчилер да келип атат. Ошол эле мезгилде жок, бул улуттан да аралаштырып коюш керек дегенде авторитети анча эмес, бирок буну койбосок болбойт деп туруп, жанакындай иштин көзүн жакшы билбеген эле мамлекеттик ишке чабал адамдарды алып келип коюп койгон учурлар да болуп атат. Мына буларды да караш керек, барбырчы. Рахмат. Азыр бизде байланышта Азиз Батыров, ырчы, ушул кыргыздын комузун көтөрүп, көптөгөн иш-чараларда чертип жүрөт. Азиз мырза, саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыздар? Жакшы, сизден ушул мына сиз кыргыздардын арасында дагы, өзбектердин арасында дагы маданий иш-чараларда дээрлик эл ичинде аралашасыз. Айтып берсеңиз, бүгүнкү ушул кыргыз-өзбек мамилеси канчалык ынтымакталды? Негизинен кандай десем, бул окуяны эстегим келбейт. Мисалы 2010-жылкы мисалы, бирок учурда бардык нерселер өз ордуна түшүп, өз калыбына келип, ушул улуттар аралык достук бекемделүүдө десем болот да. Анткени ошол кездеги менен азыркы кезде салыштырсак, мурункудай дагы эле карым-катнаш, куда сөөк болуп, дагы да жакшы жаман күндө турушуп, мисалы мен Ошко келдим, азыр Оштомун. Ушундай нерселерди көрсөм, көңүл жылыйт да. Андай ошондой эле, мисалы биздин ырлардын астына комментарийге өзбек туугандар да, кыргыз туугандар дагы бири-бирине жакшы калып тилектерин окугандыгым мен жүрөк кубандарлык, мактоого татырлык сөздөр десем болот. Сиз мына калпакты кийип, кыргыздын комузун көтөрүп жүрөсүз, анан чертип, ар кандай иш-чараларда элдин көңүлүн көтөрөсүз. Айтсаңыз, ушундай учурларда багы кыргыздар тарабынан сизге болгон мамиле кандай болуп өзгөрдү? Кыргыздар тарабынан сый мамиле, ушулар тууралуу айтып берсеңиз? Мен айтайынбы? Мисалы да мен мисалы өнөр адамымын. Мен атайын мисалы элге кыргыз элине жагынайын деп бул жолду тандаган эмесмин да. Мен жүрөк тандоосу менен келгем. Мен мына Кудайга шүгүр кыргыз элинде, кыргыз элинин эрке уулу болуп, кыргыз элинин төрүндө, сыйында, жакшылыгында айтор бүт жакшы тарабын гана көрүп атамын. Эч мага мен тарапка бир жаман жагдай көрүнүштөр болгон эмес. Эми болот бул мындай жашоонун бир кандайдыр бир не десем, тоскоолдуктары дейбизби, ошондойлор болуп турат, бирок мен кыргыз элинде ар дайым ошол төрүндө жүрөмүн да негизи. Кудайга шүгүр айтам. Бул эмне деген үчүн кыргыз эли мени эмне үчүн сыйлайт? Мен кыргыз элинин салтын сыйлагандыгым үчүн, кыргыз элинин салттуу музыкасын сыйлагандыгым үчүн, кыргыз элинин комузун аздиктеп ошол чет өлкөгө тааныткандыгым үчүн балки мен ушинтип эркелетишип, жакшы төрүнө чыгарышты деп ойлойм. Азиз мырза, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз, ишиңизге ийгилик кылабыз. Дайыма ден соолукта болуңуз. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Казыр агай, убакыт аз калды. Ушул жерден бир акыркы суроом болсун сизге. Мына ушул Азиздей балдарды өзүңүз айтмакчы, саясатка дагы иш билги, ушул кыргыз-өзбек мамилесине кызмат кыла турган, ынтымактай турган, анан элге жерге кызмат кыла турган адамдарды тартып келсек, ушул кыргыз-өзбек мамилесинин эң бир жакшы жолго коюлганы ушул болот беле? Әлбетте, мен кыргыз-өзбек мамилелеринин тарыхын изилдеп жүрөм. Ушу тарыхтагы көп ушундай бир үлгүлүү, өрнөктүү маселелерди дайыма сабак катары алып чыгышыбыз керек. Кыргыз эли менен өзбек элинин дайыма бири-бири менен ынтымакта жашагандыгын дайыма биз элдердин арасында түшүндүрүшүбүз керек. Анан ошо Азизге окшогон кыргыз маданиятын, кыргыз искусствосун ушундай бир аздектеген адамдарды сөзсүз түрдө өрнөк катары көргөзүшүбүз керек. Анан мына эки өлкөнүн мамлекет башчылары дагы, Сооронбай Шарипович дагы, анан Өзбекстан президенти Шавкат Миромонович да өткөндө аябай эки элдин ынтымагы жөнүндө жакшы сөздөрдү айтты. Мына ушундай баягы жетекчилердин дагы, карапайым элдердин дагы ошо ынтымакка чакырган мамлекеттин баягы бүтүндүгүн ушундай бир бүтүндүгүнө багыт алган саясаты карапайым элдерди ушунча таасирлетет. Ошон үчүн карапайым элдердин ортосундагы дипломатиялык, туугандык, ушундай бир өнөр адамдардын мамилесин биз дайыма мындай пайдаланышыбыз керек, ага маани беришибиз керек да. Рахмат чоң, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 5-чи канал түз эфиринде учурда программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биз ушул июнь когасынын сабактары деген темада сөз кылдык. Берүүбүзгө тарыхчы, тарых илимдеринин
кандидаты профессор Кияз Молдакасымов агай катышты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.